Мы в ущелье Кегетты, и скоро здесь будет лес. В Кыргызстане много гор, много рек, но очень мало леса. Примерно всего 6% от общей территории страны. Но все это может измениться. Поэтому мы здесь, в ущелье Кегетты Чуйской области, куда мы приехали вместе с сотнями волонтерами, чтобы высадить 14 тысяч саженцев на 10 гектарах земли. Все это благодаря инициативе Жашылдем, которая собрала нас всех, собрала на это деньги и привезла нас сюда. Азыркы учурда биз Кегеттедебиз. Мен азыркы учурда жашоомдогу эң чоң бир кыялдарымдын бири аткарылып атат. Эмнеге дегенде мен кичинекейинен бери кыялданчумун. Өзүмдүн күчүм менен, элдин күчү менен аябай жашыл тарых калтырабыз деп, чоң токойлорду калтырабыз деп. Мен аябай сүйүнүп атам. Ошол менин кыялым билинбей эле бат эле Кудай шүр ишке ашып атат. Өзүңүздөр билгендей эле Бишкек шаарындагы смог. Мен акыркы 6-7 жыл Москвада жашап жүргөм. Ал жакта чоң шаар, аябай көп транспорт болгон менен дагы биздикинчелик шаардагыдай аба булгаланган эмес. Анан мен келип аябай таң калдым. Аябай таң калып, ошол бирден бир болуп түрткү болгон ошол дагы себепкер болду бул долбоорго. Жылына Кудай буйруса биздин проект 2 жолу өтөт. Ушундай майрам катары табияттын майрамы деп өзүбүз айтып коебуз. Жашылдемди жазында жана күзүндө Кудай буйруса эмки жылы жазында дагы бир регионго чыгабыз. Ойлогон эмесмин, мага бирөө ушундай 10 гектар жерге айдайсың дегенде мен ишенбейт болчумун да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, Кудайдын колдоосу менен аябай чоң ишти кылып атат окшойбуз. Элдин баары биригип, эң башкысы бул элдин баары биригип атат. Көрсөңүздөр акыркы бул кичинекейлер колума тийип калыптыр. Бирок акыркы жылда өскөн эле 20 сантиметр бар да. Булар жылына негизи 20дан 70 сантиметрге өсө берет. Ошон үчүн божомолдоп көрсөк бир 10-15 жылдан кийин бул жак чоңойройт токой болуп калат. Бирок биз билишибиз керек, отурган бактардын 100% жан алып кетпейт. Негизи бул жактын статистикасы боюнча, Ресхоздун берген маалыматы боюнча 50-60%. Бирок биз кайра эле келип туруп, эмки жылдары бул жакта ошо өлүп калган көчөттөрдү толуктап турабыз. Если вы хотите тоже поддержать проект Жашылдем, вы можете задонатить деньги на их сайте на покупку таких прекрасных саженцев, чтобы ребята сажали деревья и в других регионах Кыргызстана.